Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу кутмандуу кошуба көңүлдүү күнүңүздөр менен кайрадан эле сиздердин назарыңыздарда атына заты жарашкан келечек турак жай кооперативи болмокчу. Жана ошондой эле ушул кабаттуу үйлөрдүн биринен үй алган биздин келечек турак жай кооперативинин бактылуу мүчөсү Алмаз мырза болмокчу. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Мынакей биз Алмазбек мырзанын үйүнө келдик. Эми Алмаз менен кенен элек маектешип, таанышып дегендей, үй канча суммага алынган, анын баарын Алмаздын өзүнөн угалы. Алмаз мырза, кутман күнүңүз менен. Сиз менен жолугушуп атканыбызга биз абдан чоң кубанычтабыз. Биринчиден үйүңүз майлуу сүттүү кут болсун, Ушул үйүңөр өзүңөргө насип этсин, ушул үйдө тойлор болсун, жакшылыктар көп болсун, Алмаз мырза, айтсаңыз, негизи эле ушул келечек турак жай кооперативине каяктан, кимден угуп келдиңиздер? Бул келечек корпоративде апам менен иним экөө. Бир жактан телефондон билди, бир информация өздөрү билип келди. Бир маалымат алган экен да. Маалымат алып туруп анан кийин ушул келечектин офисине барышкан экен да. Анан келгенден кийин сизге да айтышты. Ушундай биз барып келдик, үй алган жатабыз деп. Ошондо бул үйүңөрдө келечекке барганда канча миллионго чейин келишим түзүлдү эле? Канча миллионго чейин алдыңар? 2 миллионго чейин. 2 миллион тегерек, анын 25% берген экенсиздер, Анан бул үйдө ошондо 10 жылга 75%-ын келечек турак жай кооперативи бериптир да, 10 жыл аралыкта. Айтсаңыз, Алмаз мырза, ушул сиз алган үй канча комнат, канча квадрат метр жана кайсы райондо жайгашкан? Квадрат метрин билбейт экенмин, бирок район Астраханская улица, шаарга карайт, шаарга карайт. Бишкекке. Мен аны билбейт экенмин, иним билет. Негизи Астраханская шаарда турат экенсиңер да, шаарда. Кирпичная деп коет экен да буну. Кирпичный, ооба. Анан негизи эле ушул баягы үй алганда адамда ар кандай баягы ойлор пайда болот да. Же болбосо ар кандай толкундоолор пайда болот. Чын эле биз үйлүү болдукпу депчи. Ушул үй алганда сиздерге кандай бир сезимдер болду? Чын эле биз үйлүү болдукпу, чын эле алдыкпы деген сезимдер болдубу? Үйлүү болду деп мен инимге да жакшы болду ошо. Үйлүү болдук деп жакшы эле болду. Буга чейин иниңиз каякта жашайт эле? Буга чейин иним квартирада жашап жүргөн, иштеп. Квартирада деле бир топ акча төлөсө керек да, айына туурабы? Канча жылдан бери квартирада турду? Сыр болбосо ошондо. Көп эле болду. Көп болду, Көптөн кийин анан өзүнүн кыялына жеткен экен да, демек, Ооба. Жакшы. Кыялына жетип ошо. Ооба. Бул районду өзүңүзгө жакса керек, Район жакшы эле. Үй тандаганда, үй издегенде мындай кыйынчылыкка турган жокпу сиздерге? Бат эле табылдыбы же аябай издедиңерби? Издедик. Жакшы эле издедиңер, Жакшы эле издедик. Мен да жардам бериштим, анан кийин өзүм да кеттим, калган издешти. Ооба. Аягында ушул үйгө токтолдуңар, Ошо үйгө таап келип ушундай токтошуптур. Негизи баягы үй издеп тандаш деле кыйын да. Сиздерге канча ай мурда айтылды эле үй карай бергиле деп? Бир ай мурда айтылса, ошо бир айдын канча күнүндө таптыңар үйдү? Бат эле таба алдыңарбы же 15 күндө таптыңарбы? Бир айда ошо бир ай издеп, срок бир ай берилди да, карагыла тандагыла. 15 күн издедик, анан кийин токтоп турду, анан кийин кайра издедик. Жакпай калып үйлөр, Эмнеге мындай кабаттуу үйлөр жакты? Жери алга акча тартыш болуп калат, ал жака жетпей калышты. Жери. Негизи үйлөр кымбат турат. Кымбатыраак турат, жакшы. Анан кийин этаждар деле кымбат туруп калды да, ошол учурда кымбат болуп калды. Ошол учурда, Өзүңүз каерде иштейсиз? Үй бүлөлүүсүзбү же бойдоксузбу дегендей? Мен өзүм эми ушакка иштейсиз. Иштеп. Үйдү ошондо иниңизге алган экенсиңер да, Иниңиз каерде иштейт? Фирмада иштейт. Ошол өзү топтогон каражатына үй алыптыр да, демек, Иштеп баягы чогулткан акчасына. Үй өзүңөргө жакты? Өзүбүзгө жакты, жакшы эле. Баары жакшы эле. Кышкы эменде кандай? Жылуу эле болсо керек, Кышында суу булар дегендей. Кышында жылуу эле. Центральный канализация баары бар болуш керек, Шарты баары жакшы түзүлгөн. Шарты түзүлгөн. Жакшы. Бүт условия бар. Муздат суу, ысык суу деле бар. Баары бар. Эң негизгиси өзүңөргө жакты. Анан дагы бир жолу ушул келечек турак жай кооперативинин атынан сиздерди куттуктайбыз. Ушул үйүңөр майлуу, сүттүү, баяндуу үйлөрдөн болсун, Келечекке иштерине ийгилик каалайм. Рахмат. Дагы көп жакшы
проекттерин ачып уланта берсин дейм. Рахмат айтканыңыз келсин. Демек биздин мына келечеги кең, баягы атына заты жарашкан, аты өзү айтылып тургандай эле, Кудай бурса биздин келечек турак жай кооперативи ушундай мүчөлүктөрүбүзгө, ушундай мүчөлөрүбүзгө көп үйлөрдү алып берүүгө аракет кылабыз. Дайыма биз менен бирге болуңуздар.